Бул ат башынын Ачагайыңды айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты. Бул жерде 4 кызматкер эмгектенет. 1 жыл мурун коронавирус каттала баштаган кезде мед кызматкерлер күнү-түн иштеп, бир топ кыйынчылыктарды башынан өткөрүшкөн. Дарыгерлердин айтымында элдин ооруга көңүл кош караганы абалды кыйла күчөтүп жиберген. Бизге ишенбей, мисалы ушул пандемияда кимдин ким экенин билдик да, анан даже моундай кошуна колоңдорубуз менен, тууган туушкандарыбыз менен киришип чыгышпай калдык. Ушул күнгө чейинчи, чын элечи, баягы биз жөн эле жаткырып, ошолорду кара санап эле жаткырып, анан теге биз акча алып алгандай сезишти да. Анан аябай ишенген жок, блокпосттор коюлду, жолдор тосулду. Анан ошонун баарына каршы чыгышты да, анан айласы кетишип, булар депутаттарды, айыл өкмөттөрдү бизди кетсин деп, ушундай 3 жолу пикет болду. Пикетке чыгышты да. Анан баягы элиң үчүн баары бир чыдайсың, жаман сөзүн укканда да чыдайсың, жакшы сөзүн уксаң да чыдайсың. Үйлөрүнө барып түшүндүрүү иштерин жасап, могу карантинге алып атканда даже таш бараң калышты машиналарыбыздычы. Эмеле күрөктөрүн көтөрүп алып, сөгүп кубалаган күндөрү болду биздичи. Анан айлаң жок, баягы элиң үчүн, өзүңдүн немең иштеп аткан кызматың үчүн баарына туруштук берип чыдайсың да. Чыдадык ага делечи. Анан баягы бизде бир ушу неме болуп калды да, жаңы главврач келип калды. Биздин главврачыбыз ооруп калып, ат баштан жаңы жаш бала келди. Ошол байкушта келип, бизге ошондо элдерибизге түшүндүрүү иштерин кошо, биз менен кошо жүрүп атышты да. Главврачыңарды алып келгиле, акимчиликтен алып келгиле деп бүт ушундай требуйт эте баштады да элдерибиз. Жана ошондо келгенде байкуш баланы камчы менен сабап, машинага түшө бирөө салып ийди да, же болбогондо жөн эле сабап кетишмек. Ушундай жестокий мамиле кылышты да бизгечи, бирок баарына чыдадык, баарына неметтик. Анан баягы блокпосттор алынды пикеттен кийинчи. Анан ошентип неметкенде анан баягы элдер, ишенбеген элдерибиз мына жайында анан башталды. Пневмониячы жайында башталгандан анан ошондон баягы элдерибиз ишене башташты да. Баягы ишенбегендин баары келип ийне алышты, баары тең аппаратка жатышты, анан ишене башташты да. Анан ошондо кээ бир рахмат айтышты, кээ бир уялганынан рахматты айта албай, байкуштар билесиң да, баягы кебетесиненчи неме кетип атышты да. Анан аларды деле туура түшүнүп аттык да. Коронавирус менен кошо пневмония илдети чыгып, айыл мына ушул кичинекей имаратка батпай турган кезде чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештердин колдоосу көптөгөн айыл тургундарынын өмүрүн сактап калды дешет дарыгерлер. Тиги биздин элдер түшүнбөсө дагы ошо чет жактагы балдарыбыз түшүнүп, ошо бизде аппарат жок экенин билишип, анан моундай аппараттан экаттен буруктан экөө келди, анан кварц деп коет, мындан дагы экөө келди. Андан кийин анан кайра башка жактагы балдарыбыз дагы 3-тү салышты. Анан дары дармектерди кошо салышты, маска салышты, кийимдерден салышты бизгечи. Бүт эле ошо чет жактагы балдарыбыз бизди камсыз кылып атты да. Америкада жүргөн Эсенгелди кайрат, ошо бизде таптакыр неме место жок болгондугунан кошумча корпус салып берди, дневной стационар деп, 8 койкалуу. Бул да демөөрчүлөр тарабынан. Айылдакы эле демөөрчүлөр тарабынан. Анан мынакей азыр ушунда иштеп атабыз. 8 койка, баягы кыйналбай калдык. Келген элдерибиз да очередь күтпөйт. Жакшы болуп калдык да. Ошо балдарыбызга мынакей дагы бир жолу рахматыбызды аябай айтып кетебиз. Жайында эл батпай турду? Батпай турду. Очередь даже келишип, ошо эшикте тетиякта аралыкты сактап, байкуштарчы биринчи кроватка мен жатам, экинчиге мен жатайын деп ушундай очередь күтүп, аябай күтүп турушту да. Бир күндө мисалы биз 25-30га чейин капель куюп аттык. Учурда айылда абал тынч болгону менен кооптонуу дагы деле бар. Дарыгерлер атайын бөлүнүп алышып, айылды аралап, ден соолугу начар тургундардын үйүн кыдырып кабар алып турушат. Жайында ошо ПЦР анализдин негизинде, ошо ПЦРдин анализинен чыгып 34 киши жатты. Ачагайыңдыдан элечи. Азыр болсо 2021ге бирөө пневмония менен ооруду, бирөө ковид менен ооруду.
Анан ошол азыркы ковид менен ооруп келген эжебиз жакшы болуп чыгып келген, бирок азыр деле баягы аппаратта да үйүндөчү. Анан ошон үчүн күнүгө барабыз. Пневмония менен ооруган келинибиз болсо дарыланып чыгып, анан боюнда бар болчу, беременная болчу, 33 неделя болуп калган. Анан аны болсо кесарь менен баласын алдык. Баласы да жакшы, энеси да жакшы. Пневмониядан эми жайында көп киши, аябай көп киши ооруду. Анын ичинен ошо экөө кайтыш болуп калды, больницага жатышты, ошо больницадан кайтыш болду. Калгандары, айылдан калгандары болсо жатып жакшы болуп чыгатышты. Баягы жеңилдерин болсо биз бул жерден баягы 10 койка мектепке ачып берген, айыл өкмөтчү. Ошол жакта иштеп аттык. Дем алыш күн дегенди билген жокпуз. Эртең менен саат 7ден түнкү кечки 8ге чейин иштеп аттык. Ыйлабайт. Жакшы. Бала жака оорубай эле, балдардын температурасын ченедик, жакшы экен. Айыл тургуну Анаркөл Жумагулова да бул ооруга кабылып, дарыгерлердин жардамы менен сакайган. Азыр күнүнө бир маал кан басымын жана дем алуусун текшертип турат. Биринчи оору келгенде мына 1 жыл болду. Ошондо ишенген эмеспиз. Кошуна кулоңда ишенген эмес, анан баягы оору күчөп, тигини милиция менен алып кетиптир, муну медиктер жүрөт айланайын деп ошондойлорду көрүп аттык, угуп аттык. Анан могу жерде дагы бир аяшымдын күрөөсү өлгөндөн кийин анан ишендим мен. Бул жаман оору турбайбы деп. Көп адамдар кетип калышты байкуштар. Ошолор неметкенден кийин анан ишенип койду, анан үйдөн чыкпай, маска тагынып, эмне кылып, балдарды эшикке чыгарбай ошо өзүбүздөн өзүбүз сактанып калдык. Оору күчөп турган маалда дарыгерлер элдин ден соолугуна кам көрүшүп, өзлөрүнүн ден соолуктарына да кайыл болуп, бул апааттан тезирээк чыгуунун аракетин көрүшкөн. Өзүбүз ошо пандемия убагында баарыбыз эле оорудук, бири-бирибизге ийне сайып эле неме кылдык. Ошо өзүбүз барып анализ тапшыргандан заркандык. Анткени биз ошо жатып калсак, ошо элибизди ким карайт деген эле ойго келдик да, аябай ошондой болуп, анан биз өзүбүз доктурга көрүнүп анализ да тапшырган жокпуз. Бирок баягы өзүбүз назначение алып алып, бири-бирибизге сайып, бири-бирибизди дарылап атып эле жакшы болуп кеттик. Анан ушул убактарда биз неме деген атка да кондук да, үйгө барсаң жолдошторубуз түн катар, квартирант деп бизди ошентип тамашалап коюшчу да, ошондой аттарга кондук. Бул аралыкта айлели дарыгерлердин баркын, алардын түмөн түйшүктүү жумушун жакшы түшүнүштү дейт дарыгерлер. Нарын облусунда 1 жыл ичинде коронавирус жана пневмония илдетине 2458 адам кабылган. Анын ичинен коронавируска чалдыккандардын саны 747 болсо, пневмония менен 1711 киши ооруган. Коронавирустан 25 киши, ал эми пневмониядан 44 адам көз жумган. Учурда облус боюнча 15 киши пневмония дартына кабылып дарыланып жатат. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.